Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бир көрүүчүм аябай ошол бир нече жолу суроо сурады эле да. Япония жөнүндө айтып бериңизчи деп. Мэйдзи эпохасы боюнча да кантип ушул Жапония эски орто кылымчыл ушундай өлкөдөн мындай кубаттуу бүгүнкү дүйнөнүн баягы топ 10, топ 20 баягы эң мыкты өлкөлөрдүн рейтингтерине кирген өлкөгө кантип айланды, кантип ошондой мамлекет болду деп сурады эле да. Анан ошол боюнча кичине жооп берип көрөйүн. Бул жерден Япония боюнча аябай көп материалдарды окугам, бирок ушунун баарын көп маалыматты бир мындай кыскартып, кыска роликке батырганга аракет кылайын. Бул оңой эмес. Биринчиден, Мэйдзи деген доорду Жапония өткөн да. Мэйдзи доору орто кылымда модернизацияга секириши болгон Жапониянын. Мэйдзи дооруна чейин эң негизгиси айтып кетчү нерсе бул деген Жапондо мындай жапондор өзү таза Жапониянын аралдарына пайда болгон эл эмес. Жапондордун эли бул Алтай, Орхон, Енисейден келип чыккан элдер, кытайлардын бир бөлүгүнөн мындай кандайдыр тийишип кеткен элдерден. Анын генетикасын караса бүгүнкү күндө Тунгус, Манжур, баягы Юкагир ошолордун канына жакын. Анан ошол Жапон аралдарында жана Сахалин жана башка ошол тегеректерде Айн деген эл жашаган. Бүгүнкү айндардын саны бир 200 миңдин тегерегинде да. Айндар бул деген аялдары монголдорго окшош, эркектери таза орустарга, европейцтерге окшош эл, бирок генетикасы такыр өзгөчө, такыр башкача раса. Ошол жерде пайда болгон, анан эч бир расага окшош эмес да, ушундай кайрадан өзгөчө эл пайда болгон да. Анан ушул эл ушул жерлерди Сахалин, баягы алыскы чыгыш, ошол Жапония аралдарын, Окинава бүт аралдарын, Курил баарында ошол жашап турган дагы. Анан ошол эл деген өзү баягы анын мындай өнүгүүсү боюнча неолит, энеолиттен келип чыккан эл, бул эң байыркы эл болуп чыккан да. Анын өзүнүн өзгөчө салттары, өзгөчө кандай өзгөчөлүктөр бар болгон. Жапондор болсо ошол Алтайдан келип туруп Кытайдан аралап өтүп, Кытайдан эл менен аралашып, анан ошол аралдарга келген эл. Зимон деген эпоханын кезинде келген эл. Бул Зимон деген бир 2-3 миң жыл мурда келип туруп ушул Жапонияга киришет дагы. Жана ошол аралдарга басым кыла башташат. Бул деген Кытай Тунгус же Алтайга бир аз тиешеси бар эл. Ошо келип туруп ошол айндар менен согуша баштайт дагы. Бир нече миң жылдын ичинде айндардын баарын кырганга жетишет да. Кырып туруп, анан өзүнчө баягы бир четинен өзүнүн маданияты жок болгондуктан кошумшу Кытайдан жазууну алып чыгат, бирок өзгөчө өзүнчө кылып аны өзгөртөт. Маданиятты алып чыгат, императордукту алып чыгат. Ушул кездерде Жапон аралдарында ар бир аралда өзүнчө императордук бийлик болгон да. Бир кездерде Кимико деген да император аял болгон бир аралда. Жана ушул негизи аралдардагы империялар ошол Аматерасу деп өзүнчө дин пайда кылып туруп, ошол Аматерасу асмандан келген күн жана айдын балдары деп өзүн жарыялап, жана ошол ай энеси күн атасы болуп туруп, ошондон император жаралган деп ошол байыркы замандан бери 1,5 миңден бери, 2 миң жылдан бери ошол жапондор ишенет да. Алардын императорлордун каны, тукуму ошол ай менен күндүн баягы кудайларынан келип чыккан деп ишенет дагы. Эмгичекте жер жүзүндө бул жалгыз императордун тукуму үзүлбөгөн империя да. Анткени баягы орто кылымдарга жакын, ошо жагылымдарда, 10-кылымдарда буларда баягы ички баягы согушуу заманы келген. Ошол Сингоку Дзикай деп коет да. Ошол согушуу замандарда Жапония ичара баягы бүт айндарды кырып туруп, өзүнүн маданиятын түзүп туруп, бири-бири менен согушуп, ошол кандуу согуштарды өткөрүп турган. Орто кылымдарга жакындаганда буларда самурай деген баягы маданияты пайда болгон да. Самурай деген кылыч менен баягы билесиңер, Жапон фильмдери көп аябай. Ал жерден Жапон боюнча тарыхтарда көп, жомоктору да көп. Ал самурайлар деген ошол кылычты, темирди өздөштүрүп Кытайдан алып келип кайра баягы өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн баягы пайдасына жер иштеткен жөнөкөй мындай дыйкандарды кыйнашат да, үстүнө минип алып, алардын канын сорушат. Анан самурайларды албетте баягы пайда кылган нерсе бул биринчи император өзүнүн бийлигин жоготуп, Японияда бийлик ошол биринчи ошол
сёгундарга өтүп калат. Сёгундар сёгунат деп түзүлөт. Сёгундар бул деген аскер башчылар, Жапониянын аскер башчылары башкарат. Императорду аманаттыкка алат. Император мындай хан сарайда жашайт, жыргайт, тамак ичет, жейт, каалаган аялды алат, баягы аялдыкка тукумун улайт, бирок бийликти аткара албайт да. Бирок анын ордуна аскер башы бийликти аткарат, чечимдер чыгарат. Сёгундар, анан сёгундар келип туруп буйрукту берет императорго, император ага кол коюп коет. Ушундай эле мындай жол менен иштешкен да. Анан бир нече жыл ушундай нерсе өтүп кетет дагы. Баягы сёгунаттар пайда болуп, Токугава сёгунаты, Хидеоси сёгунаты болот. Анан орто кылымдарда бир эме Ода Нобунага деген сёгун болот. Ал деген сёгун алгачкы жолу европейлер менен кагылышып кетип, Жапония португалдар менен голландыктар менен аларга бир арал берип, бирок аларга уруксат бербейт Жапонияга ушундай соода эркен кылганын акырындап аларды байкап, Жапонияга алгачкы христиан баягы монахтар келип, иезуиттер өзүнүн динин жайганда, дини жакпай, биздин баягы дыйкандардын мээсине кирип атасыңар, башкарып атасыңар деп Жапония аларга катуу бөгөт коюп, сёгунаттар ичине киргизбей ушундай кылып турган да. Бирок батыштын жана орто кылымдагы батыштын алгач баягы порох, оку дары, мылтыктарын көргөн Жапония акырындап кызыга баштайт дагы. Ошол Оба Нобунага алгачкы жолу өзүнүн баягы Асигару деген аскер мындай түрүн пайда кылып, аларга мылтык карматып, голландиялык акырындап колдоно баштайт дагы. Экономиканы түшүнө баштайт, эл аралык соода бар экенин түшүнө баштайт. Ушуга кызыга баштайт. Анан өзүнүн өлкөсүнүн ичинде Ода Нобунага баягы экономиканы жайылта баштайт. Экономиканы жайылта баштаганда Жапония ичи ара экономикалык карым катнаштар пайда болуп, байлык пайда болот. Ар кандай негизи Жапонияда жаңы заманга чейин, Мэйдзиге чейин маяна самурайларга күрүч менен берүүчү. Бир кокку күрүч деп. Ошол кокку деген бир килограмм сыяктуу эле ушундай мындай Жапониянын өзүнүн баягы салмак бирдиги да. Ошол кокку менен эле 30 кокку күрүч бул деген орточо самурайдын маянасы болчу да жылына. Анан ушундай жолу менен акырындап өнүгүп келатканда Нобунаганы өлтүрүшөт. Бирок Нобунаны өлтүргөндөн кийин ошо Тоётоми Хидеоси заманында акырындап ушул сёгунат Жапонияны бириктиргенге кадамдар келет. Анткени бир император бар, бүт Жапонияга бирдей император. Бирок ар бир Жапониянын аралында, райондорунда өзүнчө ушул даймёлор отурат, баягы хан башчылар да, аскер башчылар анан бири менен согушуп ушундай эле отурушат да. Ушул баарын кырып бир бийликке алып келиш бир нече миң жыл талап кылат да. Анан сёгундар ушуну аткарганда, анан бир маалда ошол сёгунаттар кезинде жаңы заманда ошол орточо кылым бүтүп атканда 17 кылымдарда Жапонияда баягы дүйнө жүзүнөн алар жабынып алып, өзүнүн баягы дүйнө ортосу борбор деп эсептеп, Кытайдын баарын билип, Кытайдан коркуп бир четинен кээ бир кездерде баягы Кытайдын жээктеринде же Кореянын жээктерине кол салып, Жапондун пираттары ошол акырындап булар мугеваралар ушул чоң континентти бирип, бирок баары бир өзүнүн дүйнө жүзүнүн өйдө коюшат да, изоляция болот. Ошол бир маалда ошо отурушканда ушундай самурайлар аларга заманбап ошол кездеги 17-18 кылымдын пароходу келет да. Пароходу келип, Мэйдзи доору эмне үчүн Мэйдзи деп аталат? Бул жерде император Мэйдзи бир нече миң жыл өткөндөн кийин императордун тукумуна бул сёгундарга каршы иш алып барыш керек. Кайра сёгундардын колунан бийликти тартып алып, императорго бериш керек деген чечимге келет да. Ошол Мэйдзи доору 1868-1912 жылы башталат дагы өтөт. Бул Жапонияны модернизациялаганга, дүйнө жүзү өнүгүп баратат, тез өзгөрөт, ошонун артынан кууп алганга, ушундай кандайдыр бир шартка өтүүгө ушундай муктаждык болот. Мэйдзи бул императордун аты да. Ушул Мэйдзи императору өзү баягы замандын өзгөргөнүн көрүп, өзү окуп келип, бир сыйра батыштын товарларын татып, аябай вискини жакшы көрчү дейт, аябай көп иччи дейт, аябай, бирок ошону менен бирге акылы аябай укмуш иштечи. Анан ошол Жапониянын баягы батыш өлкөлөрүнүн аркасында калып атканын байкап калып, ошол алдыга умтулганга аракет кылган адам деп эсептелинет да.
Ушул Мэйджи деген өзү баягы эң биринчи эмнеге ал ага эмне түрткү болду да реставрацияны кылыш жана ошо модернизацияны кылыш. Бул биринчиден батыш державалар Жапонияны кемсинте баштады. Алгачкы жолу Мэтью Перри келип туруп, бул адмирал да, Америка Кошмо Штаттарынын адмиралы келип туруп, кемелер менен кой соода алаканы ачыш керек Жапония менен деп талап кылды. Талап кылса жапондор сен кимсиң койчу, сен деген гайджинсиң, бул деген ак маймылсың, сен деген варварсың деп, биз деген уулуу баягы дүйнө жүзүнүн эң бийиги туу чокусунда турабыз, а силер болсо варварсыңар деп карым катнаш кылып коет. Ошондо Мэтью Перри таң калып туруп, анан мейли, анда мен силерге башкача үйрөтөйүн акылды деп туруп, ошол кемелери менен келип, чоң замбиреги бар кемелер менен келип туруп, Жапониядагы Осака хан сарайын аткылайт да. Чоң кемесин көргөндө жапондор таң калат да. Илеген кеме темирден жасалган. Аны пушка менен да ата албайсың, жаа менен жапсаң да эчтеке болбойт да. Ошону көрүп туруп, өзүнүн техникалык артта калганын түшүнө башташат. Андан сырткарда Киотодогу мындай жээкте турган императордун хан сарайын Мэтью Перри аткылайт дагы, жардырат да. Бир мындай жапондор алгачкы жолу артиллерияны көрүшөт, замбиректи көрүшөт, замбиректин жардырууларын, ажалын көрөт дагы, таң калат дагы, өтө таң калып туруп, анан түшүнө башташат да, биз артта калып баратат окшойбуз деп. Анан ошол Мэйдзи реформалар акырындап башталат да. Мэйдзи реформаны баштаганда ошол император алгач буйрук берет. Эң мыкты самурайлар биринчиден, булар деген реформаны жасаш үчүн сёгундарды жана самурайларды бийликтен арылтыш керек болот. Ошондо баягы аны жасаш үчүн армияны модернизация кылыш керек болот. Армияны модернизация кылыш үчүн бул деген эң мыкты баягы императорго баш ийген самурайларды окутууга жиберет да. Феодалдык системаны жок кылышка чечим кылат да. Бул феодалдык система иштебейт, жаңы капитализм системасына өтүш керек экен. Жалпы билим берүүнү киргизиш керек экен, бүт элди окутуш керек экен, бүт дыйкандарды өзүнүн дыйканчылыктан арылтып, жаңы мындай адам кылыш керек экен. Өнөр жай революциясын өткөрүш керек экен, оор өнөр жайын түзүш керек экен. Анан аскердик реформа, заманбап флотту куруш керек экен деп туруп, үйрөнгүлө, дүйнө жүзүн кезгиле. Казакстанда болочак, Кыргызстанда болашак деп, Кыргызстанда келечек деген программа сыяктуу эле ошол эң мыкты өзүнүн самурайларын жиберет да, жаш балдарды окуп келгиле барып, билим алып келгиле деп. Ошол Тесю беш бармагы деп аталат да, же болбосо Тесю беши деп аталган ушундай топту жиберет. Тесюнун бешинин ар бири өзүнүн Жапониянын модернизация жана инновациянын атасы болуп эсептелинет да. Мындайын алганда Эндо Кинсуке бул деген ээркананын атасы, зээркананын атасы деп аталат. Мисалы үчүн Инouе Каору биринчи катарда сол дипломатиялыктын атасы деп аталат. Инouе Масару орто жакта отурган темир жолдордун атасы деп аталат. Кийин анан Ито Хиробуми арткондо министрлер кабинетинин атасы деп, жаңы өкмөт түзүү ыкманы үйрөнүп, Ямао Йозо оң жакта алдыңкы катарда инженердик атасы деп, ошол бул балдар Японияга биринчи барып окуп келе атканда ошол батыш өлкөлөр акырындап Жапония аралдарды атака кыла башташкан. Ошол бул бешөөдөн үчөө ошол согушка аттанып кетишет, экөө болсо барып окуусун улантышат. Булар Британияга барып англис тилин үйрөнүшөт. Англис тилин үйрөнүп туруп, Британия империясынын бүт мамлекеттерин кезип, европалык негизги мамлекеттерден ошол бүт инженерия жана билимдерин үйрөнө башташат да, өндүрүштүк революция. Анан мен деген өзүм баягы экономиксти мектепте окуп атканда ошол олимпиадага катышып, тарых боюнча, республика боюнча олимпиадага катышып 10-класста биринчи орунду алгам. Ошол кезде катышып атканда мен бир нерсеге өтө таң калгам да, өтө ичим күйгөн. Ар кайсы мамлекет өзүнүн ошол өнүгүү жолунда эң алгачкы, эң биринчи кадамы темир жолдорду жайылтып салышат экен. Биздин Кыргызстанда ушул темир жолдор бир гана темир жол бар, анан бир гана балыкчыга чейин барат экен да. Демек ошол Советтер Союзу биздин Кыргызстан өнүккөнүн каалаган эмеси экен. Булар деген бизди негизи баягы буфер мамлекети катары кармап, бизди өнүгүп кетсек өтө жаман болот. Анткени контроль кыла албай калабыз. Андан сырткарда Кытайдан мисалы үчүн согуш болуп кетсе, аяктан аскер келбеш керек деп бизди тупик кылышкан да булар. Транспорттук тупик катары кылып коюшкан. Бул деген аябай өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн Советтер Союзунда бүт Транссиб бам курулса, Кыргызстанга бир гана эле темир жол веткасын куруп коюшкан экен.
өлкөлөр өнүгүш үчүн эң биринчи шарт бул деген темир жол куруу да. Ошон үчүн азыр бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулуп аткан, бул абдан керектүү нерсе. Бир жол темир жол эмес, Кыргызстандын ар бир 100 квадрат километринде жок дегенде 4 темир жол багытына барган жолдор, кыска жолдор салыныш керек да. Антсыз болбойт. Экологияны бузат дейсиңерби? Ошо электр поезддер кылса, гэстерден алып экологияны бузбайт да, бирок ал нерсе абдан керек. Ансыз өлкөбүз өнүкпөйт. Жапонияда ошону түшүнүп, эң тез арада темир жолдорду салып чыкты. Анан Жапонияда темир жолдор салгандан кийин экономикасы жандана баштады. Албетте баягы бул балдар Жапониянын окуп келген барып келип, баягы эң биринчи императорго айтат: "Ай, сен бизди деген эскиче башкарып атыптырбыз. Кабинет министрин түзүш керек экен. Бул жерге бизге баягы министрлерди жайындаш керек экен. Анан сен бекер ушунда отурасың, баары император, баягы аскери башкалар, сёгундар башкарганда бул туура эмес экен. Бул жерден ар бир тармактын өзүнүн министри болуш керек экен. Даймөлөргө, райондорго бийликти бөлүштүрүү туура эмес экен. Бийлик биригирешкен болуш керек экен. Анан мамлекеттик жол менен улуттук долбоорлорду аткарыш керек экен. Модернизацияны тез кылыш керек. Жаңы технологиялар болуп атат. Биз деген бунун баарынан кечиктик. Биз деген бүт технология ушул батышта болуп кетти. Эгерде батыштан кем эмес бололу десек, андан батыштын толугу илимин, билимин, укугун, ыкмаларын, демократиясын, парламенттик демократиясын, технологиялар бүт тез үйрөнүп, ошо кабыл алышыбыз керек экен десе, Мэйджи аябай кыйналды. Анткени түшүндү да, мен деген бирок ушуну кылсам кайра бийлигимди жоготом. Жаңы эле сёгунаттан арылдык. Азыр кайра бийлигимди жоготомбу деп. Ошо эгерде мен азыр акыркы самурайларды, сёгундарды кырсам, бийлигим эмне болот мындан кийин деген ой толгойлорго батып, ичип, күнү түнү ичип, ойлонуп, кеңеш жайып, анан туруп айтты да: модернизацияны жасайбыз. Кандай гана баа болбосун, мага бийиктиктүү диктатордук бийликтин кереги жок. Керек болсо ошо министрлер башкарсын, заманбап жаш балдар ойрөнүп келген башкарсын деп, дагы балдарды жибергиле деп, дагы балдарды чет элдерге жиберди дагы. Алар 1-2 жыл окушту дагы. Кайтарылышкандан кийин реформаларды башташты. Ошондо Мэйдзи кезинде 4 жылдын ичинде реформаны ишке ашырышты да. Анан булар деген тез эң биринчи Европанын бүт ыкмаларын пайдаланып, Европанын да кийимин да алышты да. Бул айтышты, психологияны өзгөртүш керек деп. Психологияны өзгөртүш үчүн баягы кийимди жөнөкөйлөтүш керек. Классикалык Европанын, Англиянын модасын кабыл алабыз. Англия, Франциянын модасы бизге мода болот деп. Ошолар Европанын кийимин алышты, Европанын илимин алышты, китептерин алып келишти, баарын алып келишти да, башташты да окутуп. Ошол Мэйджи өзү Европанын мундирин кие баштады да, Европанын модасын өттү. Аскердик күчтөрүн пайда кылышты, үйрөтүштү. Дыйкандарды чыгарып туруп, аларды окуганы, жазганы үйрөтүп, аскер илимге үйрөтүштү дагы. Погоналарды кийишти. Баягы Европада ошо кездеги модада болуп аткан аскердик кийимди кийгизишти. Анан ошо алар айтышты да: биз Жапониянын духун калтырабыз, салтын калтырабыз. Өзүбүздүн баягы ичибиздеги маданиятты сактайбыз, бирок күнүмдүк иште Европадан ашыш үчүн Европанын маданиятын, ыкмаларын, билимин, мыйзамдарын толугу менен кабыл алабыз деп туруп, алар деген ушул баягы Киотодон Токиого көчтү император. Анан согуш баштады да, сёгунаттар менен, эскичил самурайлар менен согуш баштады. Мэйджинин иштерин көрүп, самурайлар айтты да: бул деген эмне болду, бул деген япончо сүйлөбөйбү император, эмне англисче сүйлөп атат. Император баягы гайджиндердин, бак маймылдардын кийимин кийип атат. Бул эмне? Эсинен учунан түштүбү? Акмакпы император? Императорго жин кирди. Император баягы сасык жана ошо чириген батыштын маданиятын биздин өлкөгө киргизип атат. Бул биздин өлкөнү бузат, бул биздин өлкөнү өлтүрөт деп туруп, кой, императордун тегерегиндегинин баарын кырыш керек, бийликти кайра сёгунатка алып келиш керек деп туруп, императорго эскичил самурайлардын көбү кол сала баштады да. Кол сала баштап туруп, ага каршы чыгып туруп, анын дагы белгилүүлөрүн Куба Синаторо деген Синтаро, Кубота Синтаро деген ушундай бир самурай чыгып туруп, ага каршы согуша башташты. Согушуп туруп, ошол самурайлар баягы катуу мындай тирешүүгө киришти дагы. Тирешүүгө киришкенде жөнөкөй эл, жалпы эл ушул императорду колдой билди да. Жөнөкөй эл ушул реформаларды көрүп, Мэйджи: биз деген ушул жол менен барсак байыйбыз, биз ушул жол менен барсак бизге жакшы болот, ошого ишенебиз деп туруп, жөнөкөй эл самурайларга каршы чыкты дагы.
асигарларды алмаштырган заманбап жаңы замбириктер менен мылтыктар менен куралданган императордун армиясы самурайларды кырды, жөн эле кырды да, баягы европейлер баягы жапай элдерди кыргандай эле. Ошол эле баягы заманбап орус армиясы ошо 20-кылымдагы императордун армиясы биздин ата бабаларыбызды кылыччан мылтык кара мылтыкчан ата бабаларыбызды замбириктер менен кыргандай эле ошондой эле Жапониянын өзүнүн эле императору өзүнүн эле самурайларын кырды да, кырып туруп таза багындырды. Акыркы самурайлар калганда алар багынып берди императорго. Акыркы багынбаган самурайлар толугу менен өлтүрүлдү. Анын арасында дагы бир уралымыш бар, Хатори Ханзо, акыркы самурай боюнча. Ошону карап окусаңар болот да, ошол уламыштарды. Банк системасына финансыларды киргизди. Ошо иенаны киргизди, иена акча бирдигин киргизди. Кокку күрүчтү жок кылып, акча киргизе башташты да. Ишкерликти жана бизнеске жол беришти да. Бул деген капитализмдин, кальвинисттик капитализм, Америка менен Англиянын ошол капитализмин ишкерчилигин киргизди дагы. Англиянын мыйзамдарын ксерокопия кылышты да, ксерокопия кылып туруп Жапонияга киргизди. Чет элдик адистерди жана технологияларды тарта баштады да. Жапониядан мындай нерсе болчу да, мисалы үчүн Англияда же Америкада инженер жүрөт, ишин жасап жүрөт, ишин жакшы жаман жасайбы жасап жүрөт. Кичине аты чыгып калды, анан бир маалда ага жапондор келет да. Айланайын, инженерсан дейт. Жапонияга келчи, 1-2 жыл иштеп кетчи же 10 жыл. Сага үй беребиз, жер беребиз, акча беребиз, аял беребиз. Канча аял алам десең баарын беребиз. Эмнени сурасаң баарын беребиз. Иштеп берчи деп инженерлерге келе башташты да жапондор. Көп батыштын инженерлери айтышты, жок силер эмне, силер сары маймылдар, силерге жардам берип эмне кылам, силер батышка чоң залакат тийгизесиңер деп каршы чыгышты. Бирок кээ бирлер баары бир айтышты да, мен эмне жоготом, мен байым, 5-6 жыл иштейм, 10 жыл иштейм, кайрылам. Мейли деп туруп макул берип, инженерлер Жапонияга келе башташты. Ошол инженерлерди келип алып, аларды каалаган сураганын берип, бирок кандайдыр бир өзүнө урматка үйрөтүп, Жапонияга болгон урматка үйрөтүп, акырындап жапондор ушинтип өзүнүн эң мыкты балдарды, кыздарды, эң мыкты инженерлерди батыш дүйнөсүнөн Жапонияга алып келе башташты. Ошол согуштар тынбай атты. Самурайлар менен ошол модернизацияланган Мэйджи армиясы кагылышып атты. Бул нерсе тез бүткөн эмес да. Анан бирок социалдык жана маданий өзгөрүүлөр боло баштады Жапонияда. Сословиялык система жокко чыгарылды, самурайлар жокко чыгарылды. Батыш маданияты илимин жайылтылды. Модада ошол өзгөчөлүктөр болуп кетти да. Анан эң негизгиси булар деген мисалы үчүн батыштан келген терминдерди япончасынан таппай, которбой, түзмө-түз эле батыш тилинен эле алып атышты. Анан бирок жапондук мындай аталышы менен да, айтылышы менен. Ошондо мисалы үчүн аэроплан деген сөздү арапрана деп туруп жапондун сөзү кылып алышты. Жана башка ошондой мисалы үчүн эгерде TV десе ТБ деп эле жана башка ошондой жолдор менен жапондор өзү толугу менен ошо батыш культураны, батыш терминдерди өз тилине киргизип, тез киргизип, неологизмдерди аны жапондун эле тили деп кабыл алышты. Ошондо деле болгон, не жапончо сүйлөгүлөчү, эмне былжырайсыңар, бул чириген батышка кирбегиле деген кишилер да болуп атты. Бирок аларды тыйып атышты да, тыйып атышты. Биз деген тез үйрөнүшүбүз керек. Бул жерден бизге блок кылба, биздин өнүгүшүбүзгө бөгөт кылба деп. Өтө аябай катуу улутчул болуп кеткен, эскичил болуп кеткен элдерди өлтүрүп атышты жөнүндө Жапония. Анан ушинтип атып, акырындап Жапония модернизацияланган батыш өлкөгө айлана баштады да тез. Ошондо император парламенттик республика орнотуп туруп, Жапонияда парламент, императордук парламент уюштурду. Эмчекти иштеп атат бул парламент. Модернизациянын натыйжасында экономика тез өсүп кетти, индустриализация боло баштады. Жапониянын өзүнүн ресурсу жок, ошон үчүн булар деген ресурстарды сатып ала баштады, же болбосо акырындап Кореяны басып алып, Кореядан ала башташты да. Эл аралык таасирдин көбөйүшү болуп кетти Жапонияда. Социалдык маданий өзгөрүүлөр тез чоң болуп кетти. Андан кийин ихетуандарды басуу болот да. Ихетуандар бул деген баягы Кытайда боксерлор деп аталган, көтөрүлүшчү деп аталган көтөрүлүштө булар Цин империясына каршы жеңип атканда, жөн элдик көтөрүлүш. Буга Цин император аял регент деп коет да, Цися.
цися европалык өлкөлөрдү ихе туугандарды басууга чакырат. Ошондо 5 өлкө келет. Анын 5 европалык өлкөнүн ичинен бирөөсү Орус империясы, бирөөсү ошол Жапония келет да. Анан Жапония келип туруп ошо Кытайдын кайсы бир жерлерин басып алат ушул жерде. Басып алып туруп анан Пекинге жапондордун армиясы келет. Европеецтер көрөт да жапондордун армиясын, таң калышат. Түү ата эмне кылып ийдик деп, биз деген ушул сары маймылдарда бир маалдан ушулардан ушундай өзүбүзгө чоң атаандаш өстүрүп алыптырбыз деп таң калышат да. Ошондо эң алгачкы бул нерсеге чоң далил болгон нерсе бул деген 1904-1905 жылкы Орус-Жапон согушу болуп кетет. Бул жерден баягы жапондор Курил аралдарын баса ала баштаганда, Корея аралдарын баса баштаганда Орус империясы айгун кырылыш, Кытайларды кыруу ушундай нерселер болуп кетет. Ханзаларды кыруу, Орус империясы Кытайларды бир нечесин кырат да. Благовещенсктен Кытайларды кырат. Анан акырындап кокусунан баягы жапондор жаңы ушул Кытайдын жээгине, Кореянын жээгине келип атканда алардын кызыкчылыктары кагылышып кетет. Кагылышып кеткенде ушул согуштан аябай катуу бири менен согушуп кетип, жапондор Орус империясы баягы түшүнөт да, бул кызыкчылыктарга бузулуп аткандай болот деп. Жапон империясы орустарга түшүнүп, биз азыр расмий түрдө согуш жарыяласак буларга жеңилишип калышыбыз ыктымал. Биз деген буларга баягы согуш жарыялоону, аскерди алып келип туруп согуш жарыяла деп, аскерин алып келип туруп ошол эле күнү согуш жарыялайт. Ошондо кичинекей флоту бар болгондуктан алыскы чыгышта, Дальний Востокто орустардыкы Цусимадан ошол жапондор кичинекей флотун жок кылышат. Анан орустар, Орус империясы Жапонияга согуш жарыялап, Николай экинчи флотту жиберет. Флотту жибергенде Николай ага чейинки царь да, флотту жибергенде, флот деген Балтия деңизинен ошо бүт жер жүзүн айланып туруп, ошол алыскы чыгышка чейин барат. Жолдон баратканча ага жапондор засада кылып туруп, бүт Орус императорунун флотун деңиздин түбүнө жиберип салышат да. Бүт Жапон ошо кемелер караса баары тең ошо Британияда жасалган болот да. Британиядан сатып алышат да алгачкы кемелерди. Анан жапондор ошол кемелердин жасалышын көрүп, үйрөнүп, өзүлөрү жаңы кемелер жасай баштайт. Ошентип Орусия эч качан жеңилбеген Орусия деп айтышат да көп баягы пропаганданын курмандыктары. Ошол Орус-Жапон согушунан бир алгачкы жолу аябай катуу жеңилет. Жеңилип туруп, баягы көп Курил аралдарын жана ошол Сахалин кээ бир территориясын Жапонияга берип салат. Жапония империясы жайыле баштайт. Биринчи дүйнөлүк согуш болот. Биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында экинчи дүйнөлүк согуштун астында Жапония көп аралдарды, жерлерди басып алат. Бүт Австралияга чейин барат да анын басып алган жерлери. Кореяны басып алат, ресурстарды тартып, Кытайды басып алат. Кытайды басып алып туруп, Кытайда Манчжунго деген мамлекет түзүп, акыркы Кытайдын Цин императорун Пуйини басып алып, анын Пуйин өзүнүн баягы марионеткасы кылып алат да. Ошондо Япония аябай өнүгөт. Анан Япония нефть жетишпей, экинчи дүйнөлүк согушта Гитлер менен өнөктөш болуп, Америка Кошмо Штаттарына кол салат, Перл-Харборду чаңын чыгарат. Перл-Харборду чаңын чыгаргандан кийин Америка Кошмо Штаттары Жапонияга согуш жарыялайт дагы. Анан ошо экинчи дүйнөлүк согуш кезинде Жапониянын өтө мындай нацисттик Германия кылган Освенцим, Аушвиц жана башка ошого тең согушу аскердик кылмыштарды жасаганга үлгүрөт. 731 кошун деп Google'га кирсеңер, окусаңар чачыңар тике турат да. Ушул кошундун мүчөлөрү отряд 731 булар деген ушул элдердин кандай мындай кантип сынаса болот, кандай оор менен оорутсак эмне болот, адамды бышырса эмне болот, адамды үшүтсө эмне болот, адамды тирилей кессе эмне болот, ушунун баарын жасап туруп, бул жердин арасында кыргыздар да болгон, кытайлар, эң көп кытайлар, орустарды да кармап келишкен, ушинтип сынашкан, казактар да бүт баарын ушул Евразиянын элдерин алып келип, ар бир расанын, ар бир элдин, ар бир баягы адамдардын, улуттун өкүлдөрүн сынап көрүшкөн да. Кессе эмне болот, бышырса эмне болот, барокамерага киргизип туруп давление алып салса кандай болот, үшүтсө эмне болот, ушунун бүт изилдөөлөрүн жасашкан. Аябай мындай кордошкон да. Анын баарын аябай педанттуулук менен жазып алып,
ушул протоколдорду түзүшкөн. Кийин экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин ушул отряддын мүчөлөрүн, мисалы үчүн ушул аскер кылмышкерлерин соттогон жок Жапония. Аны Америка Кошмо Штаттарынын корпорациялары жана баягы коргоо министрлиги ал жапонецтерди Америкага алып кетти дагы. Алар ошол америкалык медицинага, америкалык ошол илимге чоң салым кошушту да. Ушундай реабилитация кылышту өзгөчө. Буларды жанакындай кытайлар буларды аябай жек көрөт да, аябай кыйналды кытайлар. Геноцид болду жапондордун колунан. Бирок эмгичекти Жапонияга мындай Германия, нацисттик Германияга болгондо сот болгон эмес. Анан ошол үчүн дагы аябай коркушат, аябай карашат да ошону башкы өлкөлөр тегеректеги. Анан Жапония баягы Америка Кошмо Штаттары бир четинен СССР басып алат, баягы Сахалин тарабынан, Корея тарабынан, бир четинен Америка Кошмо Штаттары көп баягы Тынч океандын аралдарынан Жапонияны сүрөт дагы. Анан кат жазышат да Америка Кошмо Штаттары, ультиматум беришет. Силер деген ушул биз берген убакыттын ичинде согушту токтоткула, капитуляция кылгыла. Капитуляция кылбасаңар өтө каардуу курал менен чабабыз дейт, урабыз дейт. Жапондун императору айткан сөзү ошол кезде Хирохита болуп калат, император. Хирохита котормочуга айтат, ушундай жаз деп. Анан котормочу туура эмес которуп коет да. Булар деген баягы биз деген макулбуз, биз капитуляция кылабыз дегендей айтышкан, бирок котормочу бул деген унчукпоо жана титиретүү деген сөздү иероглифтерин туура эмес которуп, ошону англис тилине жиберип коет да. Англис тилден баягы англис котормочулары да аны туура эмес которуп туруп, булар бизге багынбайт экен, булар бизге ультиматумга туура эмес жооп берди деп Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнө айтат. Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү анда бомбалагыла деп туруп, ушул алгачкы жолу Манхэттен долбоорунан жыйынтык болуп чыккан ядердик бомбаларды Жапонияга ыргытат дагы. Хиросима Нагасаки окуясы болот. Ошондон кийин Жапония толук капитуляция кылат да. Капитуляция кылганда Жапонияны ушул Советтер Союзу толук баягы Шикотан, Курилы жана ошол Корея тарабынан, Окинава тарабынан басып алат. Америка Кошмо Штаттары борбордуу Жапонияны басып алат, Кытайды басып алат кайсы бир бөлүгүн. Анан Улуу Британия дагы басып алат кайсы бир бөлүгүн. Анан акырындап чогуу Жапонияны башкарып, баягы конференцияларды өткөрүп, Советтер Союзу толугу менен анан Жапонияны Америка Кошмо Штаттарынын башкаруусуна тапшырат да. Америка Кошмо Штаттары план Маршалл Германияда өткөрүп атканда Союз менен тирешип кеткенде Жапонияга ушул америкалык ишкерлер келип, Жапонияга өзүнүн куралдуу күчтөрүнө тыюу салып, конституциясын өзгөртүп, ошол бүт ишкерлер Жапонияга келе башташат Америка Кошмо Штаттарына. Ошондо ишкерлер келип туруп, мындай кемсинтпей жапондорду, бирок сый урмат менен Жапониялык корпорация баягы Мейдзи эпохасында түзүлгөндө Toyota жана башка самурайлык императорго баш ийген самурайлардын үй бүлөлөрү Зайбатсу деген корпорациялар, үй бүлөлүк корпорациялар түзөт. Ошолор менен биргелешип Америкалык корпорациялар бизнес жасай башташат да. Бизнес жасай баштап, жеке инвестицияларды куюп, могул Жапонияга булар бүгүнкү күнү Жапонияны ушундай абалга келтиришти. Анын экономикасы 6 триллион доллар. Бул 3 эсе Орусиянын экономикасынан өйдө. Калкы 140 миллиондон ашат. Анан негизи ИДП боюнча номиналдуу 3-чү орунда дүйнө жүзү боюнча 22-жылы акыркы цифрларын карасак. ИДП боюнча 3-чү орун, 5-чү орун деп башкача дагы айтышат да. Өсүшү боюнча ИДПнын 1% өсөт да мындай жылына. Бул абдан баягы стагфляция деп эсептелет. Жапонияда экономика анчалык байышты, үстүңкү потолокко чейин жетишти, потолокко башы менен такалышты да. Андан өйдө секире албай атышат. Экономикасы аябай бекем Жапониянын. Бирок мунун дагы проблемалары бар албетте. Бирок ошол айыл чарбасы 1% булардыкы. Өнөр жайы 30% да экономиканын структурасында. Тейлөө тармагы 68%. Бул деген эң өнүккөн өлкөлөрдүн структурасы да, экономиканын түзүмү. Инфляция буларда 2%. Инфляция бар, экономикалык өсүүдөн ашып атат. Бул кичине Жапониянын ичиндеги баягы элдерге кыйынчылык түздүрөт, бирок ошол менен бирге болгондо Жапония бул эң бай өлкөлөрдүн бири бүгүнкү күнү дүйнөдө. Адамдык өнүгүү индекси аябай жогору, 0,900 миңден 909 да пайыз.
бул аябай жогору да. Бул жапондур аябай билимдүү. Жерде Японияда билимсиз адам калган жок да мындай айтканда. Анан экономик активдүү калкы 68-69 миллион адам экономикага катышып турат, иштеп турат. Анан 15 жаштан жогорку калктын 62% экономикага катышат 22 жылдын маалыматы боюнча. Анан тармактар боюнча иштеген калктын саны айыл чарбасында 3% иштейт. Өнөр жайда 24% иштейт. Япониянын өнөр жайы номер 1. Япониянын автомобилдери номер 1 дүйнөдө. Тейлөө тармагы 73% 21-жыл болгон. Салыктарга чейинки орточо эмгек акысы бул 429.501 юань да. Мисалы үчүн айына мындай алтканда $3000 да орточо маянасы. Салыктардан кийинки орточо маянасы $2000, $2000ден $2200 ушундай $1000 да. Анан жумушсуздуктун деңгээли 3%га жакын жумушсуздар бар. Жаштарга жумуш табылбай атат, анткени АБШкалар өмүрүнүн аягына чейин ошо жалданат алардын баягы салты боюнча. Анан Жапонияда бир жаман нерсе бар. Аял боюнда болуп калса, аны экинчи жумушка эч ким албай коет. Ошон үчүн аялдар төрөгөнгө шашышпайт. Ал саясаттын аркасы менен Жапониянын демографиялык сүрөтү аябай начар. Жапонияда бүгүнкү күнү улгайган адамдар үчүн памперстер, кичинекей балдар үчүн памперстерге караганда көбүрөөк сатылат. Жапониянын калкы акырындап аздана баштады. Ошол эмнени билдирет? Жакынкы арада Жапониянын калкы азаят. Анан ошол маселени чечиш үчүн мигранттарды алып келгиси бар, бирок жапондор өтө нацист келет да, улутчул келет. Алар деген башка улуттарды аябай кемсинтет, киргизгенге шашышпайт. Бирок муктаждык бар. Квалификацияланган, жакшы текшерилген мамлекеттик программалар менен келген мигранттарды кабыл алышат. Кыргыздарды да мисалы үчүн бизге да айтышканда, эгерде силер квалификацияланган баягы врачтар болсо, баягы улгайган адамдарды караганга жараган кишилер болсо, биз силерди чакырабыз, бизге кызмат кылып бергиле деп Жапонияга акырын кыздар барып башат да, иштеп берген. Анан негизи өнөр жайынын негизи тармактары автомобиль куруу, станок куруу, жеме куруу, электротехника, робототехника, химия, нефтехимия, өнөр жайлары жана түстүү металлургия, текстиль жана тамак аш өнөр жайы. Жапония эң мыкты дүйнөдөгү машиналарды жасайт. Жапония аябай катуу Германия, Европа өлкөлөрү менен тирешет. Жапониянын машина куруу өнөр жайы американыкынан бир кыйла мыктыраак. Ушундай да, укмуштуу эле Япония бүгүнкү күнү. Жыйынтык ошо Мэйджи Доор Жапонияны жакырчылыктан жана эскичил орто кылымчыл абалдан тез модернизацияга секиргенге 4 жылдын ичинде модернизация өтүп, анан 100 жылдын ичинде номер 1 өлкө кылды да. Анан бул негизги реформалар өзгөртүлүп жаткан шарттарга ыңгайлаштыруу жөндөмүн Япониянын мындай жардам берди, ал жөндөмдү өнүктүрүүгө. Ошон үчүн бул деген Мэйджи системасы Жапонияны укмуштуу өлкө кылды. Ошол эми мага жооп бергилечи, ошо мен көп угам да, мага көп жазышат. Еврейлерин харам дейт, батыш харам дейт, батыш чириген деп баягы пропаганда курмандыктары мага жазышат да, ошо батышын бул ыплас кир деп, батыштык салттар жаман, батыштык мыйзам жаман, батыш жаман деп. Ушул роликтү көргөндөн кийин силер кандай ойдосуңар эмгичекте? Ошол эле кишилер мага жооп бергилечи. Жапония жаманбы? Ошол бул тарых, бул Жапониянын жолу бизге жарабайбы? Ошо дүйнө жүзүндө лидер болуп аткан өлкөлөрдөн үйрөнсөк болбойбу? Ушул боюнча ой пикирлериңерди бөлүшүңөр абдан сонун болот комментарийлерде. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.